Жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жаткан мекендештер үчүн биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз өз кызматтарын сунуштайт. Эч кандай пересетка жок, кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документтик чорунудан текшеребиз. Биздин дерек: Метро проспект Мира, улица проспект Мира 39А. Биздин байланыш номерлер: +7926 630 7963, +7925 707 0993, +7968 575 6625. Күнү түнү чала бериңиздер. Рахман жана Шайлоо мырза жооп берет. Дүйшөнбү шаарында чек ара боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү жолугушту. Тараптар буга чейин жетишилген макулдашууга ылайык 2023 жылдын 10 мартынан 16 мартына чейин Дүйшөнбү, Душанбе шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы маалымдагандай, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү деминде өттү. Кийинки жолугушуу Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлөт. Булак Супер KG. Жамалдинов аферист экен, депутат Нарматова агынан жарылды. Бүгүн 16 мартта Жогорку кеңешинин жыйынында депутат Надира Нарматова Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдиновду сынга алды. Нарматова мурдагы жыйында депутаттар Ош облусунун башчысын сынга алгандан кийин ал журналисттерди чакырып, алардын айтканын аткарбаганы үчүн сындап жатат деп айтып, жала жаап жатканын билдирди. Ал мага жала жаапканга акысы жок. Зиядин Исламовичти кызмат абалынан пайдаланган коррупция деп ойлоп жүргөм, көрсө жалганчы аферист экен. Мен колуман иш келип турганда эмне үчүн андан суранам? Мен оокаттан 1 сантиметр жер сураганым жок. Эмне кантип жала жабат, деди ал. Булак Назарнёвс. Сокулукта 38 жаштагы киши ажатканага түшүп кетти. Сокулукта ажатканага түшүп кеткен жаран куткарылды. Бул тууралуу бүгүн 16 мартта өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалымат кылайык, Сокулук районунун Шалт айылындагы үйлөрдүн биринде 1985 жылы туулган ТМ аттуу эркек киши ажатканага түшүп кеткен. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жогоруда аталган жаранды аман эсен чыгарышканы маалымдалды. Булак Супер KG. Атамекендик товарларды мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө тескемеге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров өлкө экономикасынын айрым тармактарындагы товарларды улуттук режимден алып салууну белгилөө жөнүндө тескемеге кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Документке ылайык министрлер кабинетине мамлекеттик муктаждыктар үчүн атамекендик товарларды белгилеген тартипте алып салууну белгилөө тапшырылды. Ошондой эле уставдык капиталда мамлекеттин үлүшү 50 жана андан ашык пайызды түзгөн мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларга, акционердик коомдорго өнөр жай продукциясын атамекендик өндүрүүчүлөрдөн товарларды сатып алуу сунушталды. Маалымат булагы Супер KG. Түркияда селдин кесепети 14 адамдын өмүрүн алды. Түркиянын Шанлыурфа провинциясында жер титирөө болгон аймакта нөшөрлөгөн жамгырдан улам болгон селдин кесепетинен каза болгондордун саны өстү. Чет элдик маалымат булактарында жазылгандай, кырсыктын кесепетинен 14 адам набыт болгон. Малатияда жер титирөөдөн жабыркагандар жашаган аймакта селден жабыркады. Шанлыурфа муниципалитетинин мэри Зейнел Абиден Биязгул ТВНет телеканалында дайынсы жоголгондор тууралуу маалыматтар бар, бирок биз аларды тастыктай албайбыз деп белгиледи. Түркиянын Шанлыурфа провинциясында нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүрүп, ал жердеги оорукананы суу каптап, мектептерде сабактар токтотулганы буга чейин кабарланган болчу. Белгилей кетсек, Түркиянын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында нөшөрлөгөн жамгыр уланууда. Маалымат булагы Супер KG. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 15 мартта Анкара шаарында Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Өлкө лидерлери кыргыз-түрк эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода-экономикалык жана башка тармактарда байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту. Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровду жылуу кабыл алып, ушул жылдын февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардам үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Тактап айтканда, жиберилген куткаруучулар тобу жогорку кесипкөйлүгүн көрсөтүшкөн.
Мындан тышкары ал көрсөтүлгөн гуманитардык, каржылык жардам жана Кыргыз тараптан жөнөтүлгөн мобилдик оорукана үчүн ыраазычылык билдирди. Түркиянын президенти Садыр Жапаров тараптан колдоосун сезип жатканын, ал биринчилерден болуп көңүл айдоо үчүн телефон чалып, Бишкектеги Түркиянын элчилигинин имаратында көңүл айдоо китебине өзү жазуу калтырганын белгиледи. Түрк эли үчүн бир тууган кыргыз элинин мындай колдоо күч-кубат берет. Соода-экономикалык кызматташтык маселелерине токтолгон Режеп Тайып Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн өнүгүү динамикасын канааттануу менен белгиледи. Бүгүнкү күндө Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүү оң динамикага ээ болуп 26%га өстү. Келечекте бул көрсөткүчтү 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максаты коюлган. Ошону менен бирге Түркиянын президенти Түрк инвестициялык фондун түзүүнү жана анын Бишкекте аймактык өкүлчүлүгүн ачууну колдой турганын баса белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Түркияда болгон жер титирөөлөрдүн кесепетинен көптөгөн адамдардын курман болгондугуна байланыштуу дагы бир жолу көңүл айтты. Мамлекет башчысы Боордош Түрк эли менен бирге чын дилден аза күтүп, жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин кааларын белгиледи. Садыр Жапаров Түркия табигый кырсыктын кесепеттеринен тез арада калыбына келип, бул оор сыноодон татыктуу чыгаарына ишеним билдирди. Өлкө бул каргашалуу мезгилде жалгыз калган жок. Бүткүл дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстан, кайгыны тең бөлүшүп, колдоо көрсөтүп, издөө куткаруу топторун, гуманитардык жардамдарды, жабыркагандарды убактылуу жайгаштыруу үчүн чатырларды жөнөтүштү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз эли Боордош Түркияны колдоого дайым даяр экенин белгиледи. Ал ошондой эле ушул жылдын 14 майына белгиленген президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүүнү каалады. Мындан тышкары Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын жакынкы аралыкта өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстан өз ара сооданы көбөйтүү үчүн түрк тарап менен жигердүү иштөөгө жана өз ара аракеттенүүгө ниеттенүүдө. Тараптар эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо, ошондой эле эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүгүнө жана гүлдөп өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатында дүйнөлүк аренада диалогго жана кызматташууга умтула тургандыгын ырасташты.